Активист Азамат Баямановду белгисиз адамдар алып кетишкени айтылууда. Активист Азамат Баямановду бүгүн 24-июлда белгисиз адамдар күч колдонуп автоунаага отургузуп, белгисиз тарапка алып кетишкени тууралуу маалымат анын Facebook баракчасына жарыяланды. Буга чейин ал инвесторлорго 49 жылга берилип жаткан жерлер тууралуу пикирин билдирген. Азыркы учурда мына эң актуалдуу болуп жаткан бул 49 жылга берилип аткан биздин жерлерибиз мынакей. Ошол эле көбүнчө ошо Кытай инвесторлорго деп 49 жылга биздин жерлерибиз кетип атат да. Бул эмне дегени? Бул биз анда жерибиздин баарын эле дүйнө жүзүнөн инвесторлор чакыртып тарап берип салып эле ошо менен эле өнүгүп атабыз деп олтура берелиби? Андан соң 22-июлда УКМКга суракка чакырылганын, ал эми 23-июлда сурактан чыгып келгенин билдирген. Учурда укук коргоо органдары бул окуя